Берікбай Батыр деп атады. Берікбай Батырды бұл Чылпақтың бала Сейіттің. Ошо Берікбай Батыр жөнінде эмне айтасыз? Берікбай Батырды батырлығы мынау эмеде тиги ормон менен салгылашууда чакырткан дейт. Анда жаш кезеккен кишинин. Ормон менен салгылашуу Бапа Желденген аттандырылып, ал Берікбай жаш жигит экен, ошондо барып келип, балбайларга аралашып дегенде, ошо кезде ким Боронбай чакырткан дейт. Бапа Желденде жаш батыр бала болчу эле, кол башчылыкка келсин деп, жигиттери менен деп. Мына ошого катышкан дейт. Жеке ал эмес, көп ушундайларга катышкан киши экен. Бул Берікбай менче Сейиттин баласы, Чылпактын небереси да. Ооба, Чылпактын небереси. Чылпак жөнүндө бир күлкүлүү сөздөр айтып жүрөт. Эмне сөз бул Чылпак? Чылпак дегендеби? Эми Чылпак туугандар таарынбасын. Бу илгери бакы боз үйдө жашашканда, анан тиги мындай бизде аңыз кеп бар, азыр деле айтылат. Шайтан 40 жыл окуп чылпак боло албайт дейт. Чылпак болсо да уулбай боло албайт деп. Уулбайдан бир киши кайтыш болгон экен. Анан ошо дагы башка уруулардан кайтыш болгонго күн жаап, бир топ убакытка кыжалат болуп калышкан экен. Чылпак уулбайлар тыңдык кылып боз итиге койгон экен. Боз итиге коюп, ошонун ичинен жайын казган экен, көнүн казып. Ошондон анан шайтан 40 жыл окуп чылпак боло албайт. Чылпак болсо да уулбай боло албайт деп айтып. Урматтуу замандаштар, бул жерде мындай болуп атат да. Бул баягы киши каза болгондо мөндүр шөдүрлөп, мөндүр жаап, катуу жаап, жаан жаап, күн-түн жаан жааганда элдер баягы өрттү көмө албай коюшкан. Казыш керек да. Күн басынсын деп күтүп отурганда бул Чылпак туугандар келип, ошол жерге боз итиге коюп астынан көрдү казышкан экен да. Анан ошондо ошол сөз айтылып калган дейт. Бул деле жаманчылыгы жок, наоборот муну акылдуулугу карабайсыңар, Чылпактын эптүүлүгү да. Ошо Берікбай Батыр ошол эле согуштар эмес, элин жерин коргогон чоң баатырлардын бири деп айтып жүрбөйбү? Жана Чоң Жунуш Акынбек тууралуу эмнени айтасыздар? Мен андан мурун бул Бапа Чоң Жунуш жөнүндө айтып берем. Бул Бапанын Bijелгиге чогулганын айта кетейин. Ошону айтасыз. Бапа жанакы ким келгенден кийин Берікбай бүт ошол өзүнө тараптуу кеңешип туруп айтат экен. Жер Бапаны бу Барыскынга келген менен келечекке тайгак болуп калабы, түз жерден ээлеп калалы деп Токотойдун ойда чычкан менен Таркандын ортосунда Бапанын теңи бар экен. Анан жарым аякта, жарымы буякта. Ошон жашап, менин чоң атамдын мүрзөсү ошо жерде. Мен атамдар менен далай Куран окучу эле атамдар тирүү кезде токтоп туруп ат менен барат. Анан эки Бапаны кошкон дегени. Бул Үркүндөн кайта келгенден кийин бу биздин жаңы өкмөт уюшулуп калып, анан Кытайга ультиматум жиберет да, анда элин тирүү кезде биздин качып бараткан кыргыздарыбызды кайта бергиле, биякта туулган деп Кытайга. Анан Кытай ошо кезде анан биздин аталарыбызды кайры кел качып бардыңбы деп, анан менин аталарым айтчу. Силер келгенсиңер деп анан Кытайдан кууган экен кайры. Анан биздин көпчүлүгү калган, алар мурун 1910-жылдары баргандар калып калат Кытайга буча. Алар кийин келди. 60-жылдары. Анан ошо менин атамдар ошол жерде экен. Анан экинчи эмеден келген, Кытайдан келгенден кийин бизде Ишмамбет Каракол кантонунда жер бөлүмү болгон экен. Кендирбайдын баласы кийинки. Атасы Кендирбай. Бу да Кенжебайдан. Анан бул киши анан эки Бапаны бириктирем деп тиги жерден анан Барыскын көчүрүп келген. Бул жерде ага чейин кыдыктай турчу экен. Кыдыктын жарымы тиги эмеде Төрткүлдө, анан темир канат буякта экен. Анда силер ошо жака кеткиле, бу жерге Бапа келет. Ошо жериңерде жетет жер деп. Көпчүлүгүн Үсүңкү долинага отурукташкан. Ишмамбет, да бир суроо сизге. Мен жана айтып баратып токтоп калдым.
Биз жана айтып атпайбызбы, Олият эне таатта баягы көзүнө таарынган боюнча Манжы Кубакын алып кетпеди беле. Ошол жана Көкчөтө район дейбизби, Көкчөтөө деп атпайбызбы казактарда. Ошодо бапа казагы деп турат дейт. Анан ошолор менен байланыш барбы? Ошолар кийинчерээк кезиккен сөз бар эмеспи? Жанакы бул Рабаям айтып келбеди. Ошо 1924-жылы бул Эшмамбет чоң атабыз ушу Верныйда окуп калган окшойт. А кишини ошо окутуптур мурун Караколдо, кийин Верныйда менин оюмча болжолунда ушу строительный жагында окуган окшойт. Себеби ошо жагына уклону көп да бул кишинин. Анан ошо киши баягы ошо жылдары уже эл башкарып калган киши экен Эшмамбет чоң атабыз. Ошо киши ушу Барсконго биринчи жолу мына азыр айылдын ортосунда турат. Карагайдан тартырып келген мектеп салдырган. Ушунчалык жакшы ушу күнгө чейин акустикасы дагы келишкен. Үйдүн потологу бир 3,5 метр. Ушундай жаңы терезелери чоң-чоң. Ушундай мектепти курдурган экен. 24-жылы курдуруп, 27-жылы бүткөн. Быйыл мен бүтүп атканда 40 жылдыгын белгилеген элек. Азыр уже быйыл 90 жыл болот да ушу мектепке. Ошо киши жанакы сиз айтып аткан Кубакы Манжыны 24-жылы бапаларды чогултайын деп жанакы дарка менен чычкандын ортосундагы бапаларды, бияктагы бапаларды чогулуп, ушундай отурукташкыла, ушченге келгиле деп бул бапа бул жерде орустарда отурукташып калган экен. Ошо орустарды тияка чейин жазып атып, бапа чогулбай атат деп, анан ушченге орустарды бир аз сүрүп, ушу жанакы кыдыктарды тияка кетирип, бул ченге бапаларды эки жакка отур десе болбой, бияка отуруп калган экен. Анан ошо уюштуруп атканда жанакы Тажикстандагы, Казакстандагы бапаларды чогулткан экен. Чогултканда бапалар келип, казак бапалар келип, буякта конок кылып, сый кылып отурганда, бул бапалар баягы үркүндөн кырылгандан кийин бир 300-350 түтүн калган го. 300-350. Анан Бүченде отуруп сүйлөшүп отурушканда ушенге келгиле дегенде силер канча элсиңер дегенде 1,5 миң түтүндөй элбиз десе эреге жакта отургандардан бирөө кеп кылышкан го. Биз өзүбүз батышпай атсак дегенде анан ошол сөздү угуп калышып таарынып келбей калган экен. Көкчөтөөдөгүлөр ошо менен байланыш үзүлүп калган. Мындан 6-7 жыл мурун бакы бапалардын коому болуп Бүченде бапа чоң атага Куран окуп болуп чогулбадык беле. Ошондо дагы чакыртып, анан Тажикстан жактан бияктан келишти, анан андай чогулалы деген кеп болгон жок. Кабар бар экен, ошо жакта жанакы Көкчөтөөдө билгендер айтышат, жанакы ошо жакта Олият байбиче чоң энебиз турмуш курган менен где-то 5 райондо эл жашайт дейт. Бапа казак, ошо албан казак болуп, ошолор чогуу ошо жакта жашайт деп угам. Сиз айтсаңыз, бу Көкчөтөөдөгү Олият эне жанагы Кубакы Манжыкты алып кетпедиби? Кубакы Манжыны алып кетти. Ошондо жанагынтип бир белгилүү бай алды деп атасыз. Сиз айтып атасыз, мен бирөөдөн уктум, албан бугусубуз деп турабыз деген бапалар деп айтып атасыз. Кандай түшүндүрөсүз? Өзбекстанда. Казакстан. Кимдигинде. Кандай албан бугу? Мен албан бугуну болгонун укканым, менин бир агаларыбыз бар, Кытайдан быйыл келди, менден 2 жаш улуу эле. Быйыл каса болду. 92-де болчу. Анан ошол кишинин кайындары ошондон экен. Керей тукуму дейт экен аны. Анан келип ал баягы кетип калган Кубакы Манжынын тукуму дебесизби? Ошондо 3 бала калат эмеспи? 3 бала. Ошонун бирөө Албан деген баласы болгон. Бирөөнүн аты Албан. Анан ошо Албандын тукуму ошол жерге отурукташып калат барып. Анан ошол келген киши айтат, биз сурашып отурабыз дагы, анан айтабыз, биз Албандын балдарыбыз дейт. Бизде албан бугу дейт казактар. Дейт, эмне үчүн бугу болдуңар дейт. Бугу деп айткан себебибиз, биз бападан биз тукумдаш экенбиз, мүйүздененин баласы экенбиз. Ошону биздин апаларыбыз айткан дейт, кыргызга жакын деп. Анан ошол менин агамдын аялынын төркүнү
ошол албандар экен руусу. Бул Семипалатинский облусунда жашайт. Муну такташ керек сага. Сиздер билиңиздер, жанагы башка жерде дагы көлдөн дагы айтып атышат, бул бапа казагы деп турат. Муну деген баягы сиз айтпадыңызбы, нур түшүп турат дегенден жанагы белгилүү бай дейт. Ошо Байдыбек Караш уулу деп айтылат казакта. Бул Караш би деген чоң киши болгон, ошо Караш менен Байдыбек дейт. Байдыбекти казактын бүт уруусу ошо Байдыбектен тарайт негизи. Бул Байдыбектин төрөлгөн жылы казакта 1360 жылда атат. Анан 1360 жылы өзү төрөлгөн киши андан жанагы Жарыкшак, андан Албан Суан Дулат деп төрөлөт. А сиздин бапаңыз, бапа атаңыз өзү төрөлгөн жыл 1550-1560 жыл. Аты 1360 жыл. Ошон үчүн биякта мен дал келбей турат. Такташ керек да, ошонучу. Башка албандар. Ошону биз туура эмес керек. Казактар таарынып атат туугандар. Биз кайдан болмок эле, биз 1360 жыл Байдыбек атабыз болсо, силердики 1550 жылдар болсо депчи. Туура ортосунда айырмалык чоң. Балким айтышкан чыгар. Андан кийин мен сизге айтайын, бу 1924 жылы 1,5 миң түтүн экен да, анда бапа казагы. Ошол жакта 1,5 миң түтүнбүз дептир. Анан биз ошол учурда 300 экенбиз. Азыр ушу Барскондо жашаганы 1,5 миңден ашыгыраак. Анан балдар эки жакка көбөйдү, өсүп кетти. Бишкекте эле 500дөй бапа эсептешип жүрөт. Бизден мында 500дөй экен дейт. Ар кайсы айылдарда. Сиздерде мына биз аралап кыдырып көрдүк. Таш чеп деген жер бар экен. Ушу таш чеп жөнүндө айтып көрсөңүз. Таш чеп Эртабылдын калмактарды тозгондогу ошондон калган таш чеп деп аталган экен. Эртабылда ошол жерден жарадар болуп, андан бери ылдый жана тал булак. Барсконго келген экен да. Ошондо калмактарды ошо таш чептен тозгон дейт. Андан ылдый жарадар болуп жаткан жери азыр жанакы мазар кылып жүрүшпөйбү суунун жээгиндеги. Баягы тиги ким досу ким келип ушенде жатканда кезиккен дейт. Жанакы аккан досу. Ошондон кезиккен дешет. Жанакы ооруп жатканда, ок тийип жарадар болуп жатканда жанакы койгүрөң ошондон таш чеп деп. Жанакы ошо тозгон ташты Табылдынын ташы дешип. Ошо таш чепте чында эле бул өзү корум, ал жерден атчан киши өтө албайт, жөөлөп да өтпөс. Бул жерде бир суроо туулуп атат да. Бобуреке Табылдынын ташы деп атпайбы? Ошо Табылдын ташын кийинки кезде айылдык активисттер барып жанагы Гагариндин эстелигин коюшуп, ошо ташты Гагарин баягы ташы деп белгилеп койгон. Ушунусу кандай? Жок, ал туура эмес. Табылдынын ташы ошол кысыкта сиз деле өтсөңүз керек, биринчи көпүрөдөн өткөндөн кийин дөңсөгөдө буягы сууга жакын болуп калат. Ошо барганда араак бара түшкөндө кичине түзөңүрөктө кырда бир килейген чоң таш бар. Табылды жигиттери менен ошону киши көтөрө албайт. Ошону үч жакка кулатып келип ошол жерге чек болсун деп чеп деген тозмо да. Бизче айткан тозмо. Ошо суунун ар көзүнө салдатын коюп, бир көзүнө өстүрүп, чалгалмакты өткөрбөй койгон. Ошондон кийин таш чеп деп калган, ошол атагы чыгып калган. Ал Гагариндик ташын кийин эле тоголотту, кийин Гагарин келгенде эле бу кайсы таш десе эле алып кел суунун жээгинде бир чоң таш бар болчу. Ошо жанагы мен айтып аткан талаш сөз болуп атат да, ошол деген таш Табылдын ташы эле аны Гагарин кылып койду деп. Гагариндикен кийин эле биздин бийликтегилер жасаган. Мына сиз биз жана жол чороону айтып өттүк. Бу Садыкты айтып өттүк. Кара кызды айтып коюңуздар. Дагы бу айтып атпайбы, атын айтса куту сүнөт дейт. Бу белгилүү бапа элинен да чыккан белгилүү кишилер кайсы кишилер? Эми Кутуйдан тиги Өмүрбектин атасы болуш болгон. Болуш болгон эле кишилер бар. Бапанын ичинен атагы чыккан Эшмамбет. Эки бапаны бириктирип Каракол кантон олтурганда жанакы эмесин алган. Тиги ошо жерди бөлүштүргөнү, бапаны бир жерге топтогону, мына бападан атактуу иши. Андан кийин болсо Ажы бападан Шадыкан деген чыккан. Шадыкан деген Ажы. Шадыкан Ажы. Шадыкан Ажы уккам. Бул Шадыкан Ажы Өмүрчүнүн баласы. Садык Батырдын баласы. Өмүрчүнүн баласы. Анан бул киши Ажы болгон, анан
амал көйрөк киши болгон да мындай эмеге. Эми айтат эми бала бакырадан калган, мурункулардан калган сөз. Ал киши ажыга баратканда ал кезде жоодо каракчылар болчу турбайбы? Анда ат менен, эшек менен барып чекенде. Кудай деген кишилер ушундан айлап. Анан барганда бай жолдон каракчылар көп тозгон экен. Анан тыйынды жыйып алып, баягы кишини өлтүрүп акчасына алчу экен да алар жолдо каракчылар. Ал киши тыйынды мында майдалатып алып туруп жеңинин ичине катып жүрчү экен. Бир жолу каракчылар келип калгандан кийин бая баары эси чыгат. Анан айтыптыр, ой булар жакшы кишилер экен, кишиге тийбейт. Ме пул аласыңбы деп колунан баягы күмүш тыйындар чууртуп берген дейт. Бул бир амалы. Жанагы Акынбек деп атпайбы? Şu Akınbek жөнүндө, чоң Жунуш жөнүндө бир билгениңиздер барбы? Жунуш жөтө балбан киши болуп, кийин өзү Акынбекте кийин ушул тиги бапаны баштап келген экен бияка конушка. Эми Акынбекти азыр ошонун небереси бар, Жаким. Тиги Данапиянын уулучу. Ишембек. Ошол Акынбеков да катталып жүрбөйбү? Анан мен андан сурадым. Бул Бапада Акынбек деп эле сен айтасың, батыр дейсиң, эмне батырлыгы бар дейм. Менин чоң атам деген тиги Бирикбай батыр менен чогуу жүрүп, Орбон менен салышкан батырлыгы бар дейт. Анан да эмнеси бар? Мен укпаптырмын дейм. Ошонун чөбөрөлөрү да ошол айтат. Мен бул Акынбек батырдын андан башкасын уккан жок. Эми Акынбек батыр ошо жол кезектен жаш экен да. Чоң Жунуштун ал кишинин өз оозунан укканым. Бир балбандыгы. Казакстанда чоң той болуп, казактар менен. Анан ошол тойдо менди ичип барышты дейт. Ошо ким жанакы болуш болгон, Орунтай. Орунтай ичип алды. Жүрү. Чыгарсың мүмкүн эр одарышка. Же чыкпай каласың деп. Анан Казакстанга бардык дейт, барсак эле Кыргыздан батыр чыксын деп чоң болбанын алып келди дейт. Анан айлажак тегерем Орунтай акат дейт. Эмнең болсо да бир чыккын деп. Анан өзү чоң киши болчу. Бармагы мында чоң буту колдорунун баары, бармактары. Барып чыктым дейт, Орунтай өзү минип жүргөн жакшы ат бар эле дейт. Болуштун атты, ошол атты токуп берди дейт. Баягы балбандарды чыгарды, аябай кийим кийгизет да, зоотөңдү кийимдерди. Ошону анан бардым дейт, барсам биринчи жолугушууда ала албай калдык дейт. Байкасам салмагы менден чоңураак киши өңдөнөт дейт ал. Анан баратып, кайра тартып келатканда алдым дейт. Маған тияктан ушу оюма түшө калды дейт. Карчыганын кабыргасын кармады. Барып эле жеткенде эле баягы бир колумду кармайды, экинчи колум менен эле карындын жанына карчыганы кабыргасын колдусуп мындай эле сөөмөйдө салып жиберип эле анан карчыганы кармадым дейт. Төштүн асты сөөөгү менен. Ошон сөөөгү менен кармасам эле тигин эси ой түштү дейт. Эси ой түшкөндө эле ат менен кайра тартып баягыны жыктым дейт. Мана байген деп кыргыздар алды дейт. Аңгыча болбой караңгы кирип калганда эле шыбыр болуп калды дейт. Жунуш качпасаң сени өчүн алабыз деп дейт. Сени согойчу да эмес казактар деп. Тегеректеп калды дейт. Анан баягы көлдүктө мындай кыргыздарды барганда өзүнчө бир эки чүйгө киргизип атат дейт. Бая жерден Орунтай ака айтыптыр дейт балдарга. Жунушту эмне кылсаңар да кийиминин баарын башкача кийгизгиле. Жөн мындай малчынын кедейдин кийимин кийгизип тез алып кеткиле Жунушту деп. Анан келатып ошондон кутулуп анан 2-3 киши качып чыктык дейт. Ошондо келатып түн ичинде Каркырадан өткөндөн кийин демеге түптүн башына кире бергенде ал жерде эме бар. Чоң бет деген бир бет бар, калың карагайлуу. Ошо жерге жеткен мезгилде караңгыда баягы калың бадал тал өсөт дал жерде. Ошонун арасында келетсем атым өдүрүлүп бир убакта көмөрөсүнөн кетти. Ошондо бир көзүм эме кирип кетип, бир көзү мындай жумуп чоң киши болчу. Жакшы. Жана сиз Шадыкан дедиңиз.
Шадыкандын тили чулдур эмес беле? ооба чулдур болгон. Чулдур болгон да. Анда Орунтай ошого жылкычы болуп иштеди беле? Орунтай ошонун кол астында иштесе керек эле Шадыкандын. Мурун иштеген да. Жакшы. Анан кийин жакшы болгон. Жакшы. Тың чыккандардын арасынан көбү бар азыр. Совет өкмөтүнөн бери келатканда жана Эшмамбет чоң ата бул киши чоң эмгек кылган экен, ушу айылга мектеп, Боутамгага больница салдырып 24-жылы деп айтып өттүм. Андан кийин бул айылга арыктарды дагы, каналдарды ошо киши чаптырган экен 24-жылдары эле. Ошол жылдары. Андан кийинки көп эле аттуу баштуу кишилер чыкты. Алардан эң кийинкилеринен айтайын мен. Исмаилов Кусейин. Бул киши жакшы эмгек кылды. Көп балдарды окутту. Өзү Караколдо, Бишкекте институттардын ректору болуп жүрдү, проректор болуп иштеп жүрдү. Бу Асейинова бар. Мурун учурунда министр торговля болуп жүрдү, кийин Иранда посол болуп, бу Сатай урусунан чыкты. Чыңгышып Турсунбек. Киши иштеп кетти. Сатай уругунан. Чыңгышып Турсунбек жүрөт. Бул жана Мамаке айттан чыккан турбу? Мамаке айт деп коебуз, ошонун балдары экен, неберечи. Кытай менен байланыш барбы? Кытай менен байланыш бул биздин айылда көп ушу бапала биздики мурун эле 12-жылдары кетип калгандар бар экен, анан үркүндө аябай бул бапа бүт эле толук үрккөн. Ошондо азыр ушу күндө так маалыматым жок, мен дайыма сураштырам. Сураштырганда түп жактагы Кытайдан келген туугандар бар. Ошолор барып келип, жана инилер келип кетти. Ошолордун айтымында 1,5 миң түтүнгө жакын бапа бар дейт. Бирок жанакы Көктерек деген айылдарда 500 түтүндөй бапа жашайт. Жана сиңиз жолой айтып кетпедиби? Изилдеп келген турбу? Жолойлордун айтуусу боюнча ушу 500дөй бапа ушу ар кайсы уруудан, Мажиктен, Кутуйдан. Сиздин чоң аталарыңыз да үрктү беле? Мен чоң атам Ким үркүп? Мен атам Абдан деген, атамдын атасы Абдан деген киши. Ошо киши үркүп ошо жерде, ошо жакта ошол учурда канчада экен ошондо үркүндө? Ушу 25-терде эле экен. Абдан чоң атабыз. Ошондо 2 баласы жетим калган экен. Ошо менин атам Исакун, анын иниси Саала эле. Ушу кишилердин жетим калып ошолор 24-жылы таекелерибиз алдырып келген экен. Абдан чоң атабыз, эми туугандары тигулар жакшы эле турушчу окшойт. Бүчөндөн үркүндүн алдында эле качып жөнөшкөн экен, 600-700дөй койлорун айдап алып, тияка барганда кой эмес кара жандарың бага албай ошо уйгурларга малай жүрүп калган экен. Менин атам да барып келген, өзүмдүн атам. Кытайга атасы ошо Кытайга барганда үйлөнүп келген. Ошол арык тукумудан. Менин энем де ошо жакта алып келген да, Кытайга барып келишкен. Эми ал Кытайга барган ал мезгилде үркүндү айтып укпуштай кыйынчылык турмушу менен барып келишти. Ошо түтүндөр менен байланышыңыздар барбы деп атам? Азыр ошо изилдешип бары, ошон катташып, аракет кылып, барышып келишип, ошо чоң аталардын мүмкүнчүлүк болсо ошолордун жайы эми дайынсыз болуп калды, ошону барып келсекпи деген деле ойлор бар. Дагы кийинки бир жакшы бизден чыккан бир агабызды айтпай атыптырмын. Касендей Ильяс деген киши болгон, профтех образованиянын жетекчиси болуп жүргөн. Ошо киши чоң эмгек кылган бапалар үчүн. Мына Орекченде Серпуту дейт. Айылдагы азыр профтех образование бар. Ушуну ушенге курдуруп, мектепти салдырып кеткен. Бул бапалар үчүн эң ата өчкүс жакшы кишилер. Кийин көптөгөн кишилер эле эми директор, башкарма, аким, илгерки чара көмүрүн секретары болуп жүрдү эле. Жумейге балар өттү, Чекир. Сиз айтсаңыз, бул азыр канча түтүн? Бул Баршконда негизи бапалардын тукуму. Официально мындай санак боюнча 2,5 миң түтүн деп. Мурдагы жылы 10.100 деп шайлоодо айтты. Мурдагы жылы. Ал киши саны? Мен бир көрсөм, кишинин саны. Түтүн болсо, ошондо 1,5 миңден түтүндөн ашыгыраак. Бишкекте 500дөй деп кеп кылышат. Башка уруудан жокпу?
Бапада башка бир да уру жок. Баскондо. Баскондо башка бир да уру жок. Жанаң эле бапанын Оның балдары. бапа тұқымдары шетівесіңер. Жақшы. Эми уақытыбыз баяғы шектелүү. Уақытыбызды аяқтап қалды. Баяғы барын жиынтықтап қоялы. Мына барын айтып өттіңіздер. Мен ойлаймын, мұны білбеген жаштар ұғып алса, тура түшүнүп, тура кабыл алат болуш керек. Бул жерде Барыскондун негизделиши, анда бабалардын жайгаш жөнүндө да бир бушка кеп салдык. Бул эмеге түшүнүктүү болуш керек. Мына ушинтип сиздер ушулар улуу паркту баягы биздин тарыхыбызды, Оозеки тарыхыбызды санжыраны баягы муундан муунга алып келип ушинтип айтып жүргөнүңүзгө мен чоң рахмат айткым келет. Ушинтип жаштарга да ушинтип айтып турсаңыздар, биздин баалыктар ошо билгени абдан жакшы болот. Биздин максат деле ошол, бир туура түшүнүп, мекенибизди сүйсө деген эле максат. Мына ушинтип айтып бергениңиздер үчүн мен чоң Биз да силерге чоң рахмат айткыбыз келет. Ошо кыргыз элин кыдырып, биздин кантип жаралган тарыхыбызды баалап, бактап, ушуларды даңазалап чыгарып, биздин кайдан келип чыганыбызды, биз ким элек, эми ким болдук, ушунун баарын даңазалап атканыңыздарга чоң ыраазыбыз. Рахмат. Эми сизге рахмат. Ушул эмгегиңиз урпактарга калчу эмгек. Ушул айылдын кайдан чыкканын билбеген кишилер көп. Мына буларды билишибизче айттык, ушуну изилдеп, ушу келгениңизге аябай ыраазыбыз. Рахмат. Эми ишиңиз илгери болсун. Ушу менен урматтуу замандаштар, Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.